туура азыр эми сиз да белгилеп өтпөдүңүзбү, мына президенттик шайлоодогу аттанган талапкерлер кимдер бараткандыгы белгилүү болуп калды, бирок ошолордун ичинен ушул кырдаалдан эле Садыр Жапаров гана чыгарып кетчүдөй күтүп жаткан бир калктын бөлүгү дагы, басымдуу бөлүгү бар деп да айтсак болот. Аны моюнга алыш керек. Анан сиздин жеке оюңузду уккум келет. Деги эле Садыр Жапаров ким ал? Мага ушундай суроо бергениң да кызыктуу болду. Мен жакшы тааныбайт экенмин ким экен дегенде. Мен ал киши менен абдан сейрек жолуккам. Бир жолу президент кезимде бир жолу келген, өзүнүн эжесинин маселесин көтөрүп келген, ушундай туура эмес болуп атат, мегаком боюнча деп. Анан мен материалдардын баарын көрүп чыксам, ошондо ошол банк, Скол Инвест банк, анан кийин Азия Универсал банк аркылуу көп акчаны чыгарган экен. Мен ошондо айткам, бул жерде биз эчтеке кыла албайбыз. Мындай бул ушундай маселе экен дегенде.